Tabii hocaslar acil konuşacaksın abi. Hem de uyuk gösterir mi? Az zaman kazanmak. Anastar. Bismillahirrahmanirrahim. Yok hocam. 1, 2, 3. Sana koça konuda. Здание именно занялся биологияның что это тұрады. Şunu azıp kaçacağız. Kaçacağız. Bir de park yoldan çıkıyoruz ki. Şimdi yenge parkta birinde. Часто. Şimdi просто писать это üstünde muzur oldu. Сүйінбаев көшесі açılıp пайдалануға беріліп жатат бүгін. Açılышына Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович, шаардык кеңеш төрагасы Болот Баев, мекеме ишкана жетекчилери, жергиликтүү тургундар катышып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй жол эки тилкелүү болуп, ирригациялык тармактар, жашыл аймак, түнкү жарыктандыруу, тротуарлар каралган. Бул жер абалы өтө начар болчу, анткени көп үйлөр, курулуштар тротуардын ордуна чейин чыгып курулуп калган. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович рейдтик кыдыруу учурунда аталган көчөдөгү мыйзамсыз курулуштарды, кызылсызга чыгып кеткен курулуштарды алып салуу боюнча тапшырма берип, жолду оңдоп түзөө талабын койгон. Бүгүн минтип жол ачылып пайдаланууга берилип жатат. Bugün bahar özgür günde getirgen Allah Teala'ya çeksiz şükürler olsun, dualar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar, salatlar olsun. Bana yer yurtun beşenesine mınasınday mer gelgen eken Oş şaharına. Buraya şükür şu bahardık, kimin öz oğlu bana bugün bizden köçe Suyunbayıp köçesinde çok yaşına karşılığı olup atar. Yolumuz ayvay naşar bolçeli hazır var, eldin bari suyunup, kuvanıp, Allah'a şükür geltirip buna mer özge razı olup ışık öte, çoğun razılıklı bilgiz oturağız. Sizin işiniz işe versin. Oş şaharına abdan salındı göz götürüyoruz. Bunda bizim Kırgızistan'ın tarafında bunda yapıyorduk iş bol onu görele gerek. Bolgan mesele. Sizge Allah'ın gözü siz bolsun. Tarıkta kaldığınız Kuday görürse. İşiniz yürüyüşe versin, başınız aman bolsun, ömrünüz görürsünüz, Allah'ın bereke versin. Şimdi o şaharında Jaşnakay açılışlar bolup da ayağına çeyin çıkıp bir batırlık kılıp dakanza bitiriniz Kudayım koldasın. Eli yurtu zaman bolsun, amançılıkta şu merge, razçılık, daim bir gizemiz, amançılıkta Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын, сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 мүнөттүн аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү түнбү байланышсаңыз болот. Мамыров көчөсү ачылып атат. Бүгүн пайдаланууга берилип, ачылыш аземине Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Болот Баев, жергиликтүү тургундар катышууда. Мамыров көчөсү жалпы узундугу 2,5 чакырымга жакын, жолдун кеңдиги 16 метр, эки карама каршы тилкеде 4 полоса бар, экиден. Ошондой эле тротуар, ирригациялык тутумдар каралган жолго. Элдин кубанычы чексиz. Мына жол ачылып, бул жерде жашагандар айрыкча көп күтүштү.
Ahmet apası boş kaldı. Yer olsun şurada. Ya önce nereye gider? Başlardan biri. Ne kaldı? Şimdi. Aklı kaldı. Olup. Zol. Hadi. Мамыров көчөсү толук оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Бүгүн 21-июлда Ош шаарындагы Мамыров көчөсү капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин ачылып пайдаланууга берилди. Ага Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңеш төрагасы Болот Байетов, шаар тургундары катышты. Көчөнүн узундугу 2,5 чакырымга жакын болуп, жолдун кеңдиги жалпы 25 метр, ал эми асфальт төшөлгөн бөлүгү 16 метр болуп, карама каршы багытта 2ден 4 тилкелүү. Мында долбоорго ылайык көчөнү бойлой жүрүүчүлөр үчүн тротуарлар, ирригациялык тармактар, түнкү жарыктандыруу системалары каралган. Негизинен 23-жылы биздин президент Монголияга мамлекеттик сапар менен барган. Бул болсо булардын жоопко келген мамлекеттик сапары. Визиттин убагында биз жакшы сүйлөштүк. Биринчи, биз эки мамлекеттин ортосундагы саясий диалогду мындан ары өнүктүрүү. Анткени биздин эки президент, өкмөт аралык, тышкы иштер министрлиги дайыма биз байланыштабыз. Эми ушул байланыштарды дагы мындан ары өнүктүрүү керек. Экинчиси болсо, бул эки мамлекеттин ортосундагы соода саттыкты кеңейтүү. Бул транзиттик мүмкүнчүлүк болмоюнча бул дагы абдан оор да. Ошондуктан биз азыр сүйлөштүк, эгер мүмкүн болсо биз жана Россия, Монголия, Кытай келишимине кошулсак, анда биздин ортобуздагы автомобилдик байланыш кеңейет, анткени темир жол жок да. Экинчи бул багыт бул эки элдин ортосундагы туристтик мүмкүнчүлүктү кеңейтүү. Анткени Монголияда миллиондогон ашык туристтер эки жакка чыгышат экен, кыргыздар дагы бизде дагы абдан көп туристтер эки жакка чыгышат. Ошондуктан эки мамлекеттин ортосундагы мүмкүнчүлүктөр туризмди көбөйтүү боюнча элдерди жакындатуу, бири-бирине байланышты өнүктүрүү. Үчүнчүсү болсо, азыр биз сүйлөштүк, ошо эки мамлекеттин ортосунда соода саттыкты кеңейтүү менен бирге инвестициялык мүмкүнчүлүктү кеңейтүү боюнча азыр бүгүн түштөн кийин Монголия, Кыргызстан бизнесмендердин ортосунда бизнес форум өтөт. Мында дагы Кыргыз тарап көптөгөн проекттерди биз сунуштайбыз. Көбүнчөсү туристтик жакта, айыл чарба жагында, IT технология жагында, цифровизация жайында бул дагы биз сунуш кылабыз. Ошондо булар дагы абдан баягы мүмкүнчүлүктөрү чоң. Төртүнчү направление багыт бул болуп атат, азыр экологияны сактоо боюнча да. Бул Монголияда эң чоң проект бар. Монголияга миллиард бакты отургузуу боюнча. Бизде болсо Жашыл Мурас. Ошо эки проектти дагы бириктирип, мүмкүн болсо бири-бирибизге жардам берип, ушу климатты сактаганга, өңгөлөрдү сактаганга бири-бирибизге жардам берели деп сүйлөштүк. Мен баса белгилеп кетчү маселе биздин эки монгол кыргыз тараптардын ортосунда түшүнүү пайда болду. Көрсө Монголия жергесинде бир 15-20 миң биздин кыргыздар бар экен. Алар ошол аларга көңүл бурулбай, кандай маани берилбей, алар казак болуп жазылып, казак мектептерге окутулуп, анан ошондой өздөрүнүн тилдерин сактап калышыптыр. Бирок дайым өздөрүн биз кыргызбыз, биз кыргыз элек деп жүрүштү. Ошол биздин эки тараптын сүйлөшүүлөрү боюнча ошол Монголияда биздин улуттук ашчылык жашайт деп
ошондой бир факты таанылды дагы. Анан мына биздин монгол президентинин макулдугу менен биздин президентибиздин тарабынан ошол жерге бир мектеп куруп берүү боюнча дагы бүгүн ушундай макулдашылды. Белгилей кетсек, Монголиянын президенти мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга 20-июлда келди. Эки өлкө лидерлеринин мындан аркы жолугушуулары Ысык көл облусунда уланат. Ал эми расмий маалыматка ылайык быйылкы жылдын 5 айында эки өлкөнүн өз ара соода алакасы $3 миллион ашкан. Бул Кыргызстандын жалпы тышкы соодасынын 0,54% түзөт. Нурзат Көчүмкулова, Кудай кааласа Омаралиев, регион, Бишкек.